Саламатсыңарбы, урматтуу окуучу достор. Бүгүнкү сабагыбызда морфология жөнүндө сүйлөшөбүз. Морфологиядан биз эмнени окуп үйрөнөбүз? Албетте, уңгу мүчө сөз түркүмдөрүн. Келгиле, канчалык деңгээлде морфологиялык талдоолорду туура талдай алабыз? Өз билимибизди бышыктоо үчүн төмөндөгү видеого көңүл бурабыз. Грамматика грек тилинен алынган. Окуу жана жазуу өнөрү дегенди түшүндүрөт. Мектеп партасында грамматиканын түзүлүшүн, түрлөрүн, бөлүмдөрүн, маанилерин, маани берүүчү каражаттарын, формасын, категориясын бир топ эле өздөштүргөнбүз. Грамматиканын эң чоң бөлүмдөрү бар: морфология жана синтаксис деген. Албетте, биринчи морфологияны өздөштүрбөй туруп, синтаксиске багыт алуу таптакыр мүмкүн эмес. Морфология деген бул грек тилинен алынган, бизче форма, окуу дегенди түшүндүрөт. Морфология сөздөрдүн түрдүү грамматикалык касиеттерин ачып, ар кандай грамматикалык маанилерди, грамматикалык маани берүүчү каражаттарды изилдеп үйрөтөт. Сөз тилдин негизги материалдык бирдиги. Сөз анын ички табиятын мүнөздөгөн тыбыштык түзүлүшү. Бири-биринен ажырагыс анын эки тарабы бар. Биринчиси бул сөздүн ички табиятын мүнөздөгөн маани мазмуну, экинчиси сөздүн сырткы турпатын мүнөздөгөн тыбыштык түзүлүшү. Биз биринчи кезекте сөздүн ички табиятын мүнөздөгөн маани мазмунуна токтололу. Ар бир сөз өз мааниси менен жашайт. Ошол маанилери менен сөз болот дагы, биз тилди пайдаланганда айта турган оюбузду туюндурат. Маани болбосо сөз болбойт. Сөздүн лексикалык жана грамматикалык маанилери болот. Кыргыз тилинде сөз мүчөлөрүнүн колдонуш чөйрөсүнө токтоло турган болсок, уңгу экиге бөлүнөт: эркин уңгу жана байланышма уңгу деп. Ал эми уланды мүчөлөргө кайсы мүчөлөр кирет, кийинки слайд бөлүктөрдө сөз кылабыз. Ал эми курандылар болсо ичара үчкө бөлүнүп кетет: өнүмдүү, аз өнүмдүү, анан өнүмсүз курандылар деп. Негизинен уланды жана куранды мүчөлөр колдонуш чөйрөсүнө карай экиге бөлүнөт: ээрчиме, ээрчибес мүчөлөр деп. Ээрчиме мүчөлөр туруктуу, оошма, сыйлыгышма деп да ичара бөлүнүп кетет. Уңгу деп эмнени айтабыз? Албетте, сөздүн эң негизги мүчөсү, андан ары мүчөлөнбөй лексикалык маани берип турган бөлүгү. Ал лексикалык маани менен кошо грамматикалык маанини да туюндурат. Ошондуктан сөздүн бул мүчөсүн уңгуну лингвистикада семантикалык мүчө деп да аташат. Маселен, ишмер деген сөздө иш уңгусу, адептүүдө адеп, уктуруу ук, уккулуктуу ук. Кыргыз тилинде жогоруда айткандай уңгулардын маанилерине карата эки топко бөлөбүз. Биринчиси эркин уңгу, экинчиси байланышма уңгу. Эркин уңгу бул кошумча мүчө же морфема жалганбай турса деле өз алдынча сөз болуп, лексикалык маани бере ала турган уңгу. Мындай уңгулар куранды же уланды мүчөлөр жалганган учурда да, жалганбай калган учурда да өзүнчө лексикалык мааниси айтыла берет. Мисалы, тап, тапты, ут, уттум, чач, чачтым жана башкалар. Байланышма уңгулар бул жандуу тилде башка мүчөнүн же морфеманын жалганып турушу менен гана колдонуучу уңгу. Маселен, мыкчы, мыкый, тегерек, тоголок. Мындагы уңгулардын ар бир тутумундагы чы, ый, ык курандыларынын жардамы менен гана лексикалык маани берип турат. Башкача айтканда, мык, мыкы, тегере, тоголо деген мааниде колдонулбайт. Акса, байка, жайпа, жалбар, жалын, жаңса, какша, көксө, сыла, таймаш, тыңша, чурка, эңсе сыяктуу этиштердин уңгулары да байланышма уңгу деп аталат. Булардын тутумундагы куранды мүчөлөр оңой эле ажыратылат, бирок курандылардын ажыратканыбыздан кийин калган бөлүгү уңгу өз алдынча так маани бере албайт. Кыргыз тилинде байланышма уңгулар абдан эле аз.
Эми курандылар менен уландыларды алар жалгана турган уңгу мүчөлөрдүн тыбыштарга карата өзгөрүп же өзгөрбөй айтылыштары боюнча ээрчиме мүчөлөр жана ээрчибес мүчөлөр деп бөлүнөт. Жогоруда айткандай ээрчиме мүчөлөр тутумундагы үндүү жана үнсүз тыбыштардын өзгөрүп кете берген мүчөлөрү болуп эсептелет. Алар үчкө бөлүнөт: туруктуу мүчөлөр, оошма мүчөлөр, сыйлыгышма мүчөлөр деп. Атап тургандай эле туруктуу мүчөлөр деген сөздөрдө ар кандай тыбыштык айкалыштар менен келсе да, өзүнүн башталыш үнсүз тыбышын сактап жүрүп отурат. Булар адатта ч, с, м тыбыштары менен башталган мүчөлөр. Маселен, ч уйчу, короочу, арабачы, ча кыргызча, жаңыча, бүгүнчө, ма басма, оймо, түймө, са суса, акса, жаңса, с жакшы, с кыйынсы, өйдөсү, сын мыктысын, баатырсын, кыйынсын, сыра уйкусура, алсыра, чан атчан, тончон, күрмөчөн. Уландыларда мисал: са барса, келсе окуса, с атасы, энеси окусу. Оошмо мүчөлөр, башкача айтканда мына туруктуу мүчөлөр оошма мүчөлөрдүн айырмаланышын көрөбүз. Оошма мүчөлөр жалганган уңгунун акыркы муунундагы тыбыштарга карай өзгөрө берет. Мисалы: тоолук, айылдык, дайда үйдөй, тоодой, кишидей деп. Ыра жаркыра, калтыра, кол тоскоол, өткөл, ургал, ла майла, музда, суула, ойло. Уландыларда мисалы: нын үйдүн, талаанын, иштин, га балага, тоого, отко, лар дарактар, көлдөр, чалдар деп. Ал эми сыйлыгышма мүчөлөр бул үндүү тыбыш менен аяктаган уңгуга жалганганда баштапкы үндүү тыбышы түшүп калат. Мисалы, курандыларда ойло дегенде ойло о мүчөсү түшүп калып ойлоо болуп калды. Ыш тааныш, ык какшык, ым курам, ынды асыранды. Уландыларда ым энем, көрдүңөр, мүчөдөгү ы тыбышы түшүп калып жатат. Ыш ийлеш, ың атаң. Ээрчибес мүчөлөр бул уңгунун акыркы муунундагы тыбыштарга карата өзгөрүлбөй жалганат. Ээрчибес мүчөлөрдүн үнсүз тыбыштарды да, үндүү тыбыштарды да өзгөрбөй өз турпатын сактап келет. Алар дээрлик бардыгы кабыл алынган мүчөлөр. Булар саналуу гана: кор, кеч, кер, стан, изим. Мисалы: малкор, кыялкеч, кызматкер, кыргызстан, социализм. Сөздүн мүчөлөрү башкача айтканда морфемалар, уңгу, куранды, уланды, маани мазмундары жана сөз тутумундагы аткарган кызматтары боюнча бири-биринен айырмаланышат. Негизинен достор, биз буну мектеп партасында курандыларды сөз жасоочу мүчөлөр, уландыларды сөз өзгөртүүчү мүчөлөр деп айтып жүрөбүз. Курандыларда башкача айтканда сөз жасоочу деп атап тургандай эле жаңы сөз жасалат бул мүчөлөр уланганда. Сөз өзгөртүүчүдө болсо уланды мүчөлөр мында жаңы сөз жасалбайт, жөн гана формасы же болбосо сөздөр жекелек түрдөн көптүк түрлөргө балким өтүп кетиши мүмкүн. Маселен, бул мүчөлөрдүн баарын жаттап алуунун кереги жок. Логикалык жактан эле ойлонуп буларды таап алсак болот. Кайрадан кайталайм: сөз жасоочу мүчөлөр уланганда уңгуга жаңы сөз пайда болот. Мисалы, кызмат дегенге ча мүчөсү уланса, кызматчы деп, кызмат деген иш ордун көрсөтүп атса, кызматчы деп адамга өтүп жаңы сөз пайда болду. Мисалы, суу дегенде иче турган суу, чыл мүчөсүн улаганда суучул деп туруп, сууда иштеген адамды айтып жатат. Мисалы, маада бас деген этишке ма мүчөсү уланып, басма деп, басмакананы айтып жатат. Ал эми сөз өзгөртүүчү мүчөдө жөн гана сөздүн формасы же жекелик түрдөн көптүк мүчөгө өтүп кетиши мүмкүн. Мында эч кандай жаңы сөз жасалбайт. Шаар дегенге га мүчөсү уланса шаарга, шаар дегенде деле шаарды, шаарга дегенде ошол шаарга кетип жатканын түшүнөбүз. Эч кандай жаңы сөз жасалган жок. Суу, сууда дагы эле суу жөнүндө сөз болуп атат, жаңы сөз пайда болгон жок. Демек достор, мына ушундай логикалык ойлонуулар менен эле таап алсак болот.
Куранды мүчөлөр жогоркуда айткандай сөз жасайт. Алар колдонуш чөйрөсүнө карата 3кө бөлүнөт дедик. Өнүмдүү курандылар, аз өнүмдүү курандылар, анан өнүмсүз курандылар деп. Өнүмдүү курандылар бул ар кандай сөздөрдөн сөз жасаганга жөндөмдүү болуп, анда көп сөздөрдү жасай берет. Булар түрдүү турпаттагы уңгуларга жалгана берүүгө үйкөмдүү. Жогоруда айткандай, мисалы зататоштун ч мүчөсү малчы, окуучу, тамырчы, айдоочу, катчы, жолчу, өтүкчү, базарчы, бекерчи. Булар тилибизде өтө кеңирип көп пайдаланылат. Этиштин ла мүчөсү ойно, бийле, бойло, жайла, тордо, боола, суула, ыйла, көчөлө жана башкалар. Ал эми аз өнүмдүү курандылар атап тургандай эле булардын чөйрөсү тарыраак, азыраак колдонулат, азыраак сөз жасалат. Саналуу гана сөздөрдү жасайт. Булар ар кандай эле уңгуларга жалгана берүүгө анчалык ийкемдүү эмес. Мисалы, ч деген бир топ сөзгө жалганып атпайбы? Булар дээрлик чөйрөсү аз эле сөздөргө жалганат. Мер, ишмер, сөзмөр, дар, кабардар, карыздар, жарадам, өкүмдар, жарадар. Анак, сүзөнөк, кабанак, тебенек. Эми өнүмсүз курандылар бул аз өнүмдөн дагы төмөнкү деңгээлде. Булар тилдин азыркы жашап турган этабында сөз жасабай калган, жасаса да жалгыз, жарым гана сөздөрдү жасайт. Буларды сөздүн тутумунда ажыратуу бир топ кыйын. Өнүмсүз курандыларды бөлүп көрсөтүүдө сөздүн тутуму көбүнчө тарыхый жактан иликтенип, тарыхый уңгуда табылып мүчөлөнөт. Мисалы, кел, эткел, семиз дегенди түшүндүрүп жатат, дач, кырдач, мурун деп. Кыз, таңкыз, жок, тык, жантык, шык, кыйшык. Ал эми байыркы учурларда сөздөрдү жасаган га курандысы азыр сөз жасабайт, уңгуга карата сиңип кеткен. Мисалы, жорго, жылга, билге деген сөздөр. Эми кыргыз тилинде уланды мүчөлөр деп биз жогорудагыларды айтабыз. Мисалы, жөндөмө мүчөлөр да уланды мүчөлөр. Булар жаңы сөз жасабайт, жөн гана сөздүн формасын өзгөртүп жибериши мүмкүн. Таандык категориялын мүчөлөрү, көптүк санды уюштуруучу лар мүчөсү, биринчи, экинчи, үчүнчү жакты билдирген мүчөлөр, учур чак, өткөн чак, келер чактагы чак мүчөлөрү, этиштин мамиле мүчөлөрү, ыңгай көрсөткүчтөрү, терс маани деген мүчө, анан суроо маанисиндеги б мүчөлөрү. Булардын ар бири жалганган сөзгө тиешелүү грамматикалык маанилерин гана алып келет. Сөздүн формасы эле өзгөрөт, лексикалык мааниси өзгөрбөйт, жаңы сөз пайда болбойт. Эми жалпысынан сөздүн тутумуна токтоло турган болсок, же курамына токтоло турган болсок, негизинен катарынан кеткенде сөздөр биринчи префикс, уңгу, мүчө, сөз жасоочу мүчө, анан сөз өзгөртүүчү мүчөлөр уланат. Башкача айтканда, кайрадан токтололу, уңгу деген сөздүн негизги маани берүүчү морфемасы же мүчөсү. Префикс болсо уңгудан мурун келип сөз маанисин өзгөрткөн морфема. Мүчө болсо өз алдынча мааниге ээ болбогон, уңгуга уланган сөз өзгөртүүчү жана сөз жасоочу морфема. Негиз болсо сөздүн сөз өзгөртүүчү мүчөсүн алып салгандан калган бөлүгү. Башкача айтканда, уңгу ай формасында белгиленет, префиксина сызыкча андан кийин ылдый түшүрүлүп, сөз өзгөртүүчү мүчөлөр префикске окшоп, бирок эки жагы тең түшүрүлөт. Сөз жасоочу мүчөлөр бул туура белгисине окшош. Ал эми негиз болсо сөздүн алдынан префикстин карама каршысы болуп белгиленет. Достор, биз сөздүн тутумун же курамына карата болгон белгилерди жакшы түшүнүп алдык деген ойдомун. Мисалы, талдап көрөлү, морфологиялык талдоо жүргүзүп, контрреволюциячылдар. Мында 4 морфема бар. Контрреволюциячылар деп. Контр деген бул префикс, уңгунун алдында туруп жатат. Революция деген бул маани берген мүчөсү. Чыл сөз жасоочу мүчө, лар сөз өзгөртүүчү мүчө. Сулуу 2 морфема бар. Сулуу, суу уңгусу, луу сөз жасоочу мүчө. Барбайт 4 морфема бар. Мисалы, бар, ба, ыйты. Бар уңгусу, ба сөз өзгөртүүчү мүчө, ый сөз өзгөртүүчү мүчө, ты дагы сөз өзгөртүүчү мүчө. Сөздүн уланды мүчөсүн алып таштагандан калган бөлүгү сөздүн негизи деп атайбыз. Сөздүн негизи туруктуу болбойт. Анын негиз экендигин конкреттүү сүйлөмдө же текстте гана белгилүү болот.
кыргыз тилиндеги сөздүн негизги уланды мүчөлөрү гана кабыл албастан куранды мүчөлөр да кабыл алып өзгөртүп башка негиз болууга да жөндөмдүү келет. Мисалы таалайга кенен элимдин тарыхын кенен жазбасам, таалайга деген сөздүн негизи таалай, луу деген сөзгөртүүчү мүчөнү алып таштайбыз. Таалайлууга теңелбе деген мисалда таалайлуу деген сөз негиз болот. Койчу койлорду короого айдады. Бул жерде койчу, кой, короо, айда деген негиз боло алат. Кыргыз тилиндеги сөздүн негизги түзүлүшү боюнча тубаса негиз жана туунду негиз деп бөлүнөт. Тубаса негиз ичара мүчөлөргө ажырабайт. Сөздүн уңгусуна дал келет. Мисалы эл, ата, комуз, акыл. Башкача айтканда билимдүүнүн билими кишиге жугат дегенде киши бул тубаса негиз. Ал эми тутумунда куранды мүчөсү бар. Башкача айтканда куранды мүчө менен жасалган негиз туунду негиз деп аталат. Куранды мүчө деген бул сөз жасоочу мүчө. Силер мурунку слайдтарда айткандарымды эстесеңер, мында жаңы сөз жасалат. Мисалы элчи дегенде айтыш, өтмөк, аталуу, комузчу, акылман деген сөздөрдү байкап турасыңар. Бул туунду негиз. Туунду негиз сөздүн уңгусуна дал келбейт. Билимдүүнүн билими кишиге жугат деген сөз сүйлөмдө билимдүү, билим, туунду негиз, уңгусу билим, бил. Сөздүн сырткы турпаты мүнөздөгөн тыбыштык түзүлүшү, муну биз 3 вариантта карап жүрөбүз. Биринчи тыбыштык түзүлүшү бул кыргыз тилиндеги сөздөр 1 же 2 же андан көп тыбыштардан курала берет. Мисалы уй, тон, айыл, байка, салмак. Муун түзүлүшү боюнча ачык, жабык, туюк деп бөлүнөт. Ачык муундар үндүү менен башталып, үндүү менен бүтсө же үнсүз менен башталып, үндүү менен аяктаса, жабык муундар үндүү менен башталып, үнсүз менен аяктаса, туюк муундар үнсүз менен башталып, үнсүз менен аяктаса. Кээде ушул нерсеге дагы көңүл бургула. Туюк муун дегенде муун айтып атпайбы? Демек, мектеп деген толук туюк муун боло алат. Анткени мектеп деп муунга бөлгөндө дагы бул туюк муун боло алды. Үндүү менен башталып, үнсүз менен бүтүп жатат. Ал эми морфемалык түзүлүш деген. Морфема сөздүн андан ары тутумдарга, мүчөлөргө бөлүнбөй кандайдыр бир маани берип турган эң кичинекей морфологиялык бирдиги. Көрккө деген сөздө 2 морфема бар. Башкача айтканда сөз мүчөлөрү морфема деп аташат. Алатоо көрккө келбейт, эл болбосо дегенде көрккө 2 морфема бар. Келбейт дегенде 4 морфема бар. Эл дегенде 1 морфема, болбосо дегенде 3 морфема бар. Башкача айтканда морфеманы сөз өзгөртүүчү, сөз жасоочу мүчөлөргө карата бөлөбүз. Достор, кийинки сабакта биз кыргыз тилиндеги сөз жасоонун 2 жолу жөнүндө сүйлөшөбүз. Силер билесиңер, морфологиялык жана синтаксистик жол. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз силерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо, видеонун алдына жазсаңыздар болот. Кезектеги сабагыбызда жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.